Саламатсыздарбы? Бүгүнкү тема барабарсыздыктар. Барабарсыздыктардагы эң эле баштапкы барабарсыздык бул квадраттар терс сан боло албайт. Квадраттар дайыма нолдон чоң же барабар. Бул бардык анык сандар үчүн. Квадраттар терс сан боло албаган үчүн булар дайыма нолдон чоң же барабар болот. Биз бияктагы аны а минус б менен алмаштырсак, ошондо а минус б квадрат чоң же барабар нолдон. Бияктан кашаны ачсак, а квадрат минус 2аб плюс б квадрат болот. 2абны кашанын барабарсыздыктын оң жагына алып келсек, ошондо эми 2-ни сол жагына алып келсек, эми бияктан биз аны тамыр астындагы ага, бны тамыр астындагы бга алмаштырабыз. Ошондо тамыр астындагы а квадрат бөлүнгөн 2, бияктагы аларды алмаштырылат. Эми бул квадрат менен тамыр жоюшуп кетет. Бул квадрат менен тамыр да жоюшуп кетет. Ошондо а плюс б бөлүнгөн 2 бар. Бияктагы 2 тамырды кошуп салсак болот. Ошонун тамыр астында а болот. Бул барабарсыздыктардагы эң пайдалуу, эң көп колдонулган арифметикалык жана геометриялык орточосунун барабарсыздыгы. Бул арифметикалык орточосу. А менен бнын арифметикалык ортосу, бул болсо а менен бнын геометриялык ортосу. Арифметикалык ортосу дайыма геометриялык ортосунан чоң болот. Биз ошондо буну далилдеп келип чыгардык. Эми ушул ортолорунун барабарсыздыгы ушуну колдонуп суроолорду чыгаралы. Биринчи суроо. А бөлүнгөн б кошулган б бөлүнгөн а чоң же барабар 2ден экенин далилдегиле. А менен б анык сандар. Биз бияктан арифметикалык жана геометриялык орточосунун барабарсыздыгына колдонсок, ошондо а менен бнын ордуна а бөлүнгөн бны, анан б бөлүнгөн аны колдонсок, ушуну экөөнүн биринчи арифметикалык орточосу бул чоң же барабар геометриялык орточосу. Ушуну бияктан б менен б кыскартылат, а менен а кыскартылат да, биякта тамыр астында 1 калат. 1 тамыр астынан 1 болуп чыгат. Эми бул 2-ни барабарсыздыктын оң жагына алып келсек, а бөлүнгөн б бөлүнгөн а чоң же барабар 2 көбөйтүү болуп өтөт. 1 көбөйтүлгөн 2 бул барабар 2. Ошентип биз биринчи берилген берилишти далилдедик, суроону чыгардык. Эми экинчи суроону карайлы. Экинчи суроо. 1 плюс а квадрат 1 плюс б квадрат чоң же барабар 4абдан. А менен б анык сандар. Муну чыгарыш үчүн биз биринчи 1 менен а квадрат колдонсок, арифметикалык барабарсыздыкты, ошондо 1 плюс а квадрат
bölünген 2 çoң же барабар тамыр астында 1 көтүлгөн a квадрат. Бирди a квадратка көбөйтсөк a квадрат болот. Квадрат менен тамыр жөлүшүп a алат. Эми бул экини барабарсыздыктын оң жагына алып келсек көбөйтүү болуп келет. 1 кошулган a квадрат çoң же барабар 2 көбөйтүлгөн a болот. Эми биз 1 менен b квадрат колдонобуз. Анда 1 плюс b квадрат бөлүнгөн 2 çoң же барабар тамыр астында 1 көбөйтүлгөн b квадрат. Бияктан тамыр астынан b чыгат. Квадрат менен тамыр жөлүшүп. Эми 2-ни оң жагына алып келсек 1 кошулган b квадрат çoң же барабар 2 көбөйтүлгөн b'дан. Эми биз бул тапкан барабарсыздык менен бул тапкан барабарсыздыкты бири-бирине көбөйтсөк, ошондо 1 плюс a квадрат мына 1 плюс a квадрат менен 1 плюс b квадрат көбөйтүлөт. 1 плюс b квадрат бул çoң же барабар 2a көбөйтүлгөн 2b. Бул барабар 2 менен 2 көбөйтүлүп 4 болот. 4ab. Ошентип биз биринчи берилген барабарсыздыкты далилдедик. Эми 3-үнчү суроону карайлы. 3-үнчү суроо. A менен B анык сандар. Ушул барабарсыздыкты далилдегиле. Биз бияктан буларды кайчылаш кылып көбөйтсөк, кайчылаштырып көбөйтсөк, ошондо a плюс b бул çoң же 4 менен a көбөйтүлөт дагы 4a болот. Биз арифметикалык жана геометриялык орточосунун барабарсыздыгын a менен b'га колдонсок, ошондо a кошулган b бөлүнгөн 2 çoң же барабар тамыр астында ab. Биз экибизди кашанын барабарсыздыктын оң жагына алып келебиз. Эми эки жагын тең квадратка алсак, бул жагы a плюс b квадрат болот. Бул жагына квадрат менен квадрат 2-нин квадраты чыгат. Анан тамырга. 2 квадраттан кетет. 2-нин квадраты 4 барабар. Биякта тамыр менен квадрат жөлүшүп кетет да a калат. Ошондо a плюс b квадрат 4ab. Биз биринчи берилген чыгарылышты далилдедик. Эми кийинки акыркы суроону карайлы. Биякта a квадрат бөлүнгөн b квадрат. A, B, S бул анык сандар. Ушул берилген барабарсыздыкты далилдегиле. Биз муну чыгыш үчүн биринчи арифметикалык геометриялык орточолорунун барабарсыздыгын бул экөөнү колдонсок, бул арифметикалык орточосу çoğun geometриялык орточосу. Бияктан b квадрат менен b квадрат жөлүшөт дагы. Тамыр астында a квадрат менен c квадрат бар. Бияктан тамыр менен квадраттар жөлүшүп келип a бөлүнгөн c калат.
эми биринчиси менен үчүнчүсүнө колдонсок, ушунда биринчи арифметикалык орточосу бияктан а квадрат менен а квадрат жойулушат дагы. Си квадрат менен би квадрат калат. Бияктан тамыр менен квадраттар жойулушуп, си менен би калат. Эми экинчиси менен үчүнчүсүнө колдонобуз. Ушуну арифметикалык орточосу бияктан си квадрат менен си квадрат жойулушуп, би квадрат менен а квадрат калат. Тамыр менен квадраттар жойулушуп, би менен а калат. Эми биз тапкан бул 3 барабарсыздыкты кошсок, баарын кошсок, ошондо бул үчөөнү коштук. Эми барабарсыздыктын оң жагына бул үчөөнү кошобуз. Эми экини баардыгына бөлүүчү кылабыз. Ошондо биякта а квадрат бөлүнгөн б квадраттан экөө бар. Б квадрат бөлүнгөн с квадраттан дагы экөө бар. Си квадрат бөлүнгөн а квадраттан дагы экөө бар. Бул чоң же барабар. Burada 2 var. Анткени си квадрат, би квадрат бөлүнгөн си квадраттан 2 бар болчу. Эми экилер менен экилер жойулушат. Бул чоң же барабар. Мынакей биринчи берилген барабарсыздык. Биз муну далилдедик. Биз бүгүн арифметикалык жана геометриялык орточо санын эки санына колдонгонун көрдүк, а менен бны. Кийинки сабакта биз n санга колдонгонун көрөбүз. А1ден А2 деп А-нге чейинки. Бүгүнкү сабак өттү. Саламатта калыңыздар. Катышканыңыздарга чоң рахмат.